Тезекбаева Динара Ибраимовна Токтогул Сатылганов атындагы Каракол шаарындагы мектеп лицей интернатында экономика жана биология сабагынан берем. Мугалим мөбөлү дарак. Мен педагогикалык стажым 40 жыл болду. Мына ушул 40 жылдын ичинде мөмөм бышып, тегеректин 4 бурчунда бардык бүтүрүүчүлөрүбүз эмгектенип жатат, кайда барбайлы. Биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошуп, бардык жерде эмгектенип иштеп атышат. Мен өзүмдүн эмгек жолум башынан эле биздин мугалимдердин династиясы, менин өзүмдүн атам, өзүмдүн апам, андан кийин бир туугандарым, улуу бир тууганым, эжем мугалим, жеңем мугалим. Мына ушундай мугалимдердин династиясында, мугалимдердин үй бүлөсүндө чоңойгон кыз баары бир мугалимдик кесипти тандап, ушу Каракол шаарындагы мурунку Пржевальский педагогикалык окуу жайына өтүп, ошонун престиждүү болгон табигый географиялык факультет, естественно-географический дейт. Мына ошону 82-нчи жылы бүтүп, ошондон бери мына ушул жылы 40 жыл болот педагогикалык стажыма. Ошондон бери эмгектенип келе жатам. Ошондогу бүтүрүүчүлөрүбүз абдан жакшы кесиптерде эмгектенип жатышат. Санай кетсем, Жумазаева Гүлзат Бишкекте министерство юстицияда иштейт. Кымбат Архарова судья Октябрьский райондо. Андан кийинки лицейдеги бүтүрүүчүлөрүбүз, мисалы Тойбос компаниясы, Орунбаевдардын баардыгына экономикадан сабак берген. Банктарда эмгектенип атат. Мына ушундай көп ийгиликтерди жараткан биздин бүтүрүүчүлөрүбүз болуп саналат. Долбоорго биз өзүбүздүн лицейдин жамаатынын мугалимдердин WhatsApp'та группабыз бар. Ошол группага Айзада Апазова англис тили мугалими ушуну жиберип калыптыр. Биз ошол жерден бөлүшүп турабыз, жакшы тажрыйбаларды, эмелерди. Анан мен ушундай проектлерди жакшы көрөм. 95-жылдан бери жалаң проектлер менен иштеп жүрөм. Өзүм экономика боюнча, биологиядан, формативдик баалоо боюнча. Анан буга да кызыгып илим бокс. Скөл областынын 10 мугалими тандалат дегенде мен дагы 10 мугалимге кире аламбы, кире албаймбы, күчүм сынайын деп анкетаны толтуруп жибергем. Анан ошондон өтүп кеттим. Мен мурун 2019-2018 жылдан бери Санарип мугалим деген жанагы ким Мадалиев, Асылбек Мадалиев деп баткендик бала ушундай бир конкурс уюштуруп, баардык Кыргызстан боюнча. Ушу Сырдыбаева Айзада биздин мугалимибиз информатикадан. Экөөбүз ошол конкурска катышып, ошол жерден дагы көп нерсени билбегенимди билдим, үйрөндүм. Андан тышкары менин жолдошум программист, информатик. Мен бала кезден ошол турмушка чыгып экөөбүз баш кошкондон компьютерди андан үйрөнүп, деле тетиги 90-жылдан бери жакшы билем көп программаларды. Мага жеңил эле болду иштеш. Бирден бир түрткү могу пандемия болду. Бул оору дүйнө жүзүн ушундай бир коркунучка алып келди. Ошонун ичинде Кыргызстанда мына былтыркы окуу жылында балдардын билим алууда, санариптик онлайн окууда ушунун керектиги абдан маанилүү болду. Ошол себептен видео сабактардын ушул кээ бир видео сабактар ачылбай атканы, тоолуу райондо жашаган биздин лицейде Скөл областы боюнча таланттуу балдар келип окушат. Ошол балдардын онлайн окуганда интернеттин начарлыгы сапатынан, анан ушул видео сабактарды ачпай жаткандыгы ушул кичине бир түрткү болду, жардам болсун деген максатта ушул иштедим болуш керек. Сөзсүз сыймыктанам. Бул тарыхта кала турган сыймык иш болуп атат. Ушундай эле ишти, ушундай эле видео сабакты 2013 жылы Билим Кени академиясынан экономика боюнча видео сабак жаздыргам. 60 видео сабак. Азыр YouTube'да өзүмдүн каналым бар. Ошол жерде экономика боюнча сабактарым турат. Бул дүйнө жүзүндө каалаган окуучулар экономикадан эмне суроо болсо ошондон ачып окуп атышат. Ошо сыяктуу эле биологиядагы билимдер бир сыйра ошол билгенимди балдар менен бөлүшкөнгө, окуйм деген, үйрөнөм деген бала билим ала тургандай ушул жерге тарыхка калды деп ойлойм. Балдар билими жакшы.
Азыр балдар көп нерсени билет. Азыр интернет бар, окуу китептери бар. Интернеттен эмне каалаган окуу китептеринин баардыгын таап алып, көпчүлүк балдар окуйм деген балдар билими күчтүү. Анан дагы билем дегендер ушул интернетте, мисалы Илимбокс абдан жакшы, чоң жакшы иш кылышты. Баардык предметти бир сайтка чогултуп, жекеле чогулткан эмес, баягы эмени видео сабактар, анан алдына бала жазып алганда кээ бир балдар көрүп эле унутуп коюшу мүмкүн. Жазганда токтотуп жазыш кичине оор болуп, кыйынчылык түзүп же эринип коюшат. Атиги жерде бөлүнгөн. Мындай айтканда абзац болуп бөлүнгөн, сабак бөлүмгө бөлүнүп, видеосу да турат, алдында жазам деген аныктамалары турат, интерактивдүү суроолору турат. Абдан жакшы болду. Азыр интернетте мугалимдер пайдалана турган эмелер, программалар абдан көп. Мисалы Classroom'ду колдонуп атышат, Telegram'ду колдонуп атышат, YouTube'ду колдонуп атышат. YouTube'да көп видео сабактар бар. Ошолорду окуучуларга сунуштап атышат. Ошолордон айырмачылыгы бул Илимбокстун мындай өзгөчөлүгү, балага жеңилирээк болгондугу менен, баардык предмет ошол бир жерде болгондугу, бала бир күнгө 6 сабакка даярданат. 6 сабакты издеп, YouTube'дан издейби, бөлөк жактан издейби, маалыматтарды издеп отургандан көрөкчү, ошол эле бир эле сайттан баардыгын кайсы тема, айрыкча чейректерге бөлүнгөнү абдан жакшы болуп атат да бул Илимбокста. Биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү, төртүнчү чейректе негизги темалардын берилиши абдан жакшы. Бул окуучуга дагы, мугалимге да абдан жеңил. Онлайн сабактарды түзүүдө кызыктуу болгону көбүрөөк маалымат. Китепте жок кошумча интернеттен, YouTube'дан эле алынган видеолордун сүрөттөрү эмес, андан тышкары дагы ушул окуучуга кызыктуу боло тургандай суроолор, аягында ушул сабактардын аягында тесттер, бышыктоочу тесттер сөзсүз түрдө, интерактивдүү суроолор, сүрөттөрү менен аныктамалар, жаңы маалыматтар, муну билип алсаң, билип алууну сунуштай турган абдан жакшы эмелер бар да, маалыматтар бар. Эми бул Илимбокстагы сабактар, айрыкча биология сабагы абдан кызыктуу болду. Бул сабактардын көбүн негизгисин Гүлнара Жамангулова тарткан видео сабак абдан кызыктуу. Бул мугалимдин эмеси, дикциясы, сабагынын кызыктуулугу, илимилүүлүгү ушунда абдан жогору, көрсөтмөлүүлүгү абдан жогору да. Көбүнчө ушул мугалимдин видео сабактары менен көп иштедим. Ошол сабактарды издеп тапканга аракет кылдым. 8-10 класс ушул Гүлнара Жамангулованын сабагы менен түзүлдү да. Анан мен кошумча кылдым, жана да айттым, аныктамаларын токтотуп, видеону кыйналып токтотуп, а жерден жазып албай, аныктамаларын, канчага бөлүнө турганын, мисалы клетканын органоиддери, түзүлүштөрү менен, ушу керек болсо ошол жерден карап деле тартып ала тургандай, алардын мындай бир кызыктуу материалдар интернеттен, ар кайсы булактарынан, ар кайсы жерден толук эмес болсо да, аздан кичинеден кошумча кылдым сүрөттөрү менен. Андан тышкары ошол сабакты билгенден кийин канчалык деңгээлде өздөштүргөндүгүн билүү максатында бышыктоо тесттери турат. 4-төн 5тен бышыктоо суроолору. Анан компьютер өзү эле баа коюп коет. Канча баа алгандыгын мугалимге айтып, эмеге журналга түшүрүп койсо болот, ошол тема боюнча. Айгерим болду. Айгерим өтө пунктуальный, өтө өзүнүн ишине тыккан, ишти жакшы алып барган жетекчи болду. Анын командасында биология, мен биология мугалими, физикадан Чолпон, информатикадан Айзада Сырдыбаева, анан үчөөбүз элебиз го. Ушул 3 предмет, химиядан кийинчерээк алып атат. Мына ушул 3 предметтеги мугалимдер чогуу иштеп, чогуу кеңешип, ар бир
жуманын биринчи күнү сайын иш алып барып аттык. Кандай эмне иш жүргүзүлдү, кандай жыйынтыкталды бул жума, келерки жумада кандай пландар бар, мына ушулар боюнча эме кылып аттык. Билбеген нерселерибизди бири-бирибизден сурап жардам алып аттык. Ошондой эле бул жерде белгилеп кете турган бул Айзада Сырдыбаева болду. Өзү информатикадан сабак берет, бардык программаларды, бардык нерсени абдан жакшы билет. Билбегенимди мына ушул Айзададан сурап аттым. Мугалимдин ишин Илим бокс программасы абдан жакшыраак эле жеңилдетет. Мейли офлайн учурунда болобу, мейли онлайн учурунда болобу, реалдуу окуп атканда деле үйгө тапшырма бергенде Илим бокс платформасы боюнча баланчанчы сабак, мына мисалы экинчи чейрек же биринчи чейректе өтүлгөн теманы мына Илим бокстан карап, ошонун тестин суроолорунун жыйынтыкталган бааңарды кошо скриншот кылып туруп эле чыгарып эле мугалимге жиберип коет WhatsApp'тан. Мына мен ушул онлайн окуганда өткөн окуу жылында окуучуларга Элтер Илим билим каналында берилгендерди YouTube'тан таап эле алардын группасына жиберип, анан суроолорун берип, эмнени көңүл бурушуңар керек, эмнени айтышыңар керек, эмнени көңүл бурасыңар. Мына ушундай мугалимге абдан жеңил. Кайсыл онлайн окуп аткан учурда андан беш бетер, реалдуу окуган учурда деле ушул платформадан тапшырма берип турса болот. Урматтуу коллегалар, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, быйылкы окуу жылынын кирип келиши менен баарыңыздарды куттуктайм. Бул окуу жылыбыз жакшы окуу жылдан болсун, реалдуу окуйлуу, тынччылык болсун заманыбызда. Мына ушул Илим бокс сайты, Илим бокс платформасы ата-энелердин максаты балдарына репетитор жалдап, балдарын жакшыраак көбүрөөк билим берүүгө акыркы мезгилде аябай жакшы көңүл буруп калышты ата-энелер. Мына ошондой эмени көйгөйлөрдү чечүүдө ушул платформа абдан чоң жардам берет. Интернетке кошуп балдарды, мына ушул Илим боксту өзүңөр да кошо карап, балдар менен кошо кызыктуу болгон жерлерин карап, жаздырып, дептерлерине бала деген бала ошол жазып, тесттерин иштегенде кошо көрүп, кандай кайсы суроосуна жооп берген жок, кайсынысына жооп берип атат, мына ушул жагына көңүл буруп койсо ата-энелер, бул платформанын келечеги алдыда. Абдан пайдалуу, баардык сабактар бир жерде болуп атат, дагы бир жолу кайталап атам. Негизги предметтердин баардыгы ушундай бир жакшы деңгээлде окуучуга жардам боло тургандай, ата-эне кошо окуганда дагы жеңил боло тургандай, жазып ала турганы, интерактивдүү эмелери, тапшырмалары, жанагындай бышыктоочу тесттери менен бул абдан жакшы платформа, абдан жакшы сайт болду деп ойлойм. Илим бокс долбоору бул келечеги кең деп ойлойм. Бул долбоорду Комтөр Operating Company колдоп атыптыр. Скөл областы боюнча жеке эле бул долбоор министерствонун колдоосуна ээ болуп атат. Министерство менен бирдикте жасалган видео сабактар менен бирдикте, буга чейинки жасалган видео сабактар, ал сабактар калып калбай, ар кайсы жерде чаржайыт калып калбай, иреттелип, дагы бир жолу кайталайын, негизги 10 сабак, ошонун ичинде анан чейректерге бөлүнгөн бир өзгөчөлөнгөн жакшы платформа, жакшы проект болду деп ойлойм, сайт болду деп. Абдан жеңил болуп атат, окуучуга дагы, ата-энеге дагы, мугалимге дагы жеңилдик түзө турган жаш мугалимдер ушу жерден көрүп, жаш биологдор же болбосо бир үйүндө отуруп узак убакытка иштебей жүрүп кайра мектепке кирген мугалимдер үчүн абдан чоң пайда, абдан чоң билимин бир сыйра кайталап ревизия кылганга абдан жеңил, түшүнүктүү, мындай бир алгылыктуу жакшы платформа деп ойлойм.